Bul suğa ekonom boluş üçün jök ektim. Bu gürüçtün atı devzire gürüç. Bu da esepkendey sebep durup ektim. Biz hazır Örükzar uçaskası dağı fermer çarvanın jeri 10 gektar jer. Fermer çarvaga тийген. Bul жердин özgöçölүgü эме desem, iştesen kayıt деле болсо жерде iştesen болот да. Bul gürüçtü ekinci egin bolup budaydı orup algandan keyin жерди айдап анан баягындай неме менен себеп эле будай сепкендей себеп туруп эктим. Бул күрүчтүн аты девзире күрүч. Өзүбүздүн эски ата бабадан калган девзире күрүч. Бул алы 80 күндө сабакта, 90 күндө табакта деген күрүччү болот. Ошону мен бул 1 июлда эккенмин. Бул сууга эконом болуш үчүн жөөкө эктим. Жөөкө эгип астында суу жата бербегенден бул тез болот. Ошон үчүн 80 күндө сабакта дейт. Бул ана палда эккендерден эртерээк болот. Пишат бул. Анан бул эми былтыры дагы эгип проба кылганмын. Күрүчү эч кандай айырмасы жок. Бул күрүч сынбады, таза болду. Ашы дагы таза чыкты. Азыр карап атабыз, эми Кудай буйрса, Кудай кааласа, Куданын бергенин алабыз. Шалыбыздын состояниясы жакшы. Эми бардыгы эле шалын ушинтип тиксе боло береби? Эми биз азыркы саясат мына суу экономикасы, жашыл экономика деп атат мына. Ошон үчүн биз сууду эконом кылыш үчүн жөөкө эксек, биринчиден сууду эконом кылабыз, экинчиден бул экинчи эгин да. Алдыдан будайды оруп алып туруп эксек, эгип атабыз. Анан палда болсо, şu oruvagandan keyin kelerki жылы июньгача айдап коебуз, жата берет да. Жер башка эгин болбойт. Палды ичиде. Бу жерден экинчи эгинди шала алабыз. Анан бул эми жашыл экономика боюнча бизди окутат, өзүм агрономмун. Баягы суу менен капталып тургандан кийин биздин суубуз мына кумдуу, кара лайка дагын. Бул баягы эме болот. Угарный газ чыгарып калат. Басканда былчылдап суунун астынан чыккан кара балчыктагы жыт, ол угарный газ. Ол элге зыян. Ошондуктан жөөкө өтүшкө агитация кылып, өзүм баш болуп көрсөтүп, ушул системага өтүп кетиш керек. Канчалык сууну үнөмдөп атасыз сен? Муну чыгып, өзү астыны салкындатып агыча 20 күн черезден коем. Анан астына салкындатып алгандан кийин бир жумада 2 жолу, кээде күн ысып кетсе 3 жолу коем. Азыркы күндө бир жумада 1 жолу коем. Ошондо биз азыр тариф боюнча шалууларыбызга, мына палдагы шалыга 7000 сом төлөйбүз гектарына. Будайдан кийин мунага эккенде 2000 сом төлөйбүз. Бул жактан да эконом. 5000 сом. Анан аны 20 000, 25 000ге ору берет комбайнчылар bir гектарына. Bunu бул будайда эле да 5 000ге ору берет. Bunun içindeki zıyandуу çöpтерди канча, ото çöpтерди канча? Ото çöpтөр өзү будайдан кийин ото çöp аз чыгат. Бирок эгүүдөн алдын, эгип суу коердон алдын баягы стомп деген пленка болуп калат. Ошону чачам. Ал пленка болуп калат, шалы чыга берет, от чыга албай калат. Ошондо от кийин мына астыда от бар, жок эмес. Астыда калып кетти. Бул өсүп кетти. От өсө албай калат. Зыяны тийбейт. Зыяны тийбейт. Болду. Ошондон бул Мен айтып экологически таза болот да. Канча жылдан бери жөөкө эгип атасыз? Кандай практика болду? Бул экинчи жыл эгишим. Былтыркы жылда 25 сотик эгип проба кылып көрдүм. Жакшы болот экен. Быйыл будайдын ордуга 50 сотик эгип. Бул идея кантип келди сизге? Бул идея баягы проекттен келишип атат, долбоордон келишип атат. Жашыл экономика боюнча немеге өткүлөө деп. Башка фермерлер дагы бардыгынан проба эгишкен. 20 сотик, 15 сотик. Азыр эми жалпы элди бардыгын кыла албасак эм канчадыр бир элди ушул ыкмага өткөзүшкө агитация кылып атабыз да. Климат жакшы. Бүргөндөрөнүн бардык жеринде болот. Бүргөндөрөнүн. Кандай болуш керек? Ысык болуш керек бабар айы.
Awa ырайы эми жетерлик энергияны алыш керек. Конечно, шалы ысыкты каалайт. Бирок өсүп, тегизделип алгыча суудан курута койбой карап турабыз. Ошон үчүн жөөктүн үстүнө онча ным барбагандыктан чөп дагы аз чыгат да. Будайдан кийин чөп аз чыгат. Биз жак мен Бүргөндө жашайм, бирок аякта мындай тегизде 10 гектар жер болгондуктан мен ушул жерден алгам. Менен 97-жылы биринчи фермер болгондо мага беришти, ушу жерден беришкен. Эгин. Анан бул жерден мен 2 гектар беде чөп эгем малым үчүн, 3 гектар будай эгем. Анан мыналар азыр шалылар бул экинчи эгин, будайдын ордуга болуп аткан эгин. Жүгөрү дагы будайдын ордуга эгилген эгин. Анан эки дыйканды алып келип, биз мына кулпунайды эктик. Быйыл 3-жыл эгип атабыз. Кулпунайдан жакшы түшүм болуп атат.